حليت الحياة يلي وحدت حبيب الله يا حبيب الله. كل أرض الله بلادك يا حبيب الله. Акыйкаттын дини болгон ислам неематын агыраак айтканда Надыр уулдары менен болгон окуяны толуктайбыз. Мухаммад бизге каршы иш баштап. Шесим, ал ким болду экен? Ал деген абыз жана азыр ашуруулар. Калааңардан чыкпагыла. Керек болсо бөлөк араптардан 2000 киши жардамга жиберем. Акыр
жетекчисинин койгон шартына кесе жооп кайтарып, биз журтубузда балдарды өлтүрүүгө тыюу салды. لرسول الله والمسلمين. Анан Аллах Атабыз. فإن انتصروا هنأناهم. Ошондо эки тарапка тең бара алабыз. Жеңиш Абу Талха, Аллахтын элчисинин аябай акырын чыкканын уктум. Сиз де жегенге кандай сыймыктан ариш, мен жасагандан Алланын элчиси ооз тийсе, кандай гана керемет. туура айттыңыз о пайгамбарым. анда пайгамбарыбыз сахабалардын баарын
менен сиздин үйүңүздөн тамактанууга келип жатышат. Аллахтын элчиси Абу Талханын үйүнө келди жана сахаба Береке сурап жатат. анан сүткө бир аз нан малды да сахабаларды чакырды да 10 кишиге ылайык жай даярдады. Бул тамак Аллахтан эле. Канча сахаба жесе да азаймак түгүл көп. Катуу ооруп жатат. Аллахтын элчиси небересине шыпа сурап жатат. Бирок кайгынын артынан кубаныч келип, аны Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Хусейн деп атады. Бейиштеги балдардын мырзасы болот деди. Кыска убакыттын ичинде кайгылуу да.
Muhammad Badırda jengeniне кубанып жүрдү эле. Ухудтагы жеңилиш Унута элексиңерби? кайсы убадан айтып жатасың? Ухуд согушу болуп жатканда. Dedim. Ал жөн эле сөз болчу. Ошол убакта эле ызадан улам айтылган сөз эле. Андан кийин аны унут. Убада бергенден кийин аткаралы. Ухудта аларды жеңдик. Монусунда неге жеңе албайт экенбиз? لنا ضوء هو النجاة. يا نبي يا نبي غالي وحبك مالي